Кыргыз Республикасынын жогорку сотунда судьялар жана сот кызматкерлери арасында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнө карата шахмат боюнча турнир өткөрүлдү. Турнирге ар бир облустан судьялар жана сот кызматкерлеринен турган командалар катышты. Иш-чаранын ачылышында сөз сүйлөгөн Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрагасы Замирбек Базарбеков алгач турнирдин катышуучуларын келе жаткан эгемендүүлүк күнү менен куттуктап, өлкөнүн эң маанилүү негизги майрамдарынын бири экендигин айтты. Шахмат оюну дүйнө элдеринин жүрөгүнөн орун тапкандыгы бекер эмес болсо керек. Себеби шахмат бул ой жүгүртүүнүн жана аң сезимдин тынымсыз машыгуусу аркылуу акыл эстин тереңдешине өбөлгө түзүп, көңүл топтоо, логика жана абстрактуу ой жүгүртүү, баамдоо, талдоо жүргүзүү, көйгөйлүү кырдаалдардан чыгуу, стратегиялык пландоо жөндөмдөрүнүн кыйла өнүгүүсүнө алып келери аныкталган. Шахмат оюну сабырдуулук, чыдамкайлык, туруктуулук жана керек учурларда эмоциясын көзөмөлдөп, аны башкара алгандык мүнөздөрүнө ээ боло алат. Шахмат оюну ошондой эле туура божомол түзгөндү, убакытты натыйжалуу пайдаланганды жана оор кырдаалда кайраттуулукту үйрөтөт. Бул айтылган сапаттардын бардыгы судьяларга жана сот кызматкерлерине аба менен суда керек экендигин Замирбек Базарбеков белгиледи. Бүгүнкү турнир жогорку сот тарабынан алгачкы жолу уюштурулуп, анын өткөрүлүшүнө Кыргыз шахмат союзунун президенти Бабур Төлбаев чоң сонун кошту. Ал өз сөзүндө өлкөнүн көз карансыздыгын утурлай, жогорку сот жергиликтүү соттор арасында шахмат турнирин уюштуруп жаткандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, сот тутумунун өкүлдөрүнө ийгиликтерди каалады. Аябай терең ыраазычылык билдирем жогорку сотко. Бул эмне дегенде бул аябай лесипе шахмат бул интеллектуалдуу спорт, бул искусство. Ошондон азыр биздин ошол сот системасынын өкүлдөрү биздин жаш балдарыбызга, башка элибизге жакшы үлгү көрсөтүп атат. Эмне дегенде биз коомдо албетте ден соолук эле эмес, дагы интеллекти ошол өнүгүшүндө биз сабакчы болуш керек. Турнирдин соңунда жеңүүчүлөр аныкталып, диплом, кубок жана акчалай сыйлыктар тапшырылды.